Ош облусунун Алай районундагы Сарыташ айылынын тургундары үчүн бул күн өзгөчө болду. Анткени себеби 1974-жылы бул аймакка курулган маданият үйү оңдоп түзөөдөн өтпөй, аянычта балга кептирген эле. Бүгүн мынтип мамлекеттик казнадан, ошондой эле жеке менчик демирчилерден бөлүнгөн акча каражаттарынын эсебинен аталган жай толук түрдө капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп турат. Маданият үйү негизинен номер 960 жол тейлөө ишканасы тарабынан курулуп, бүгүнкү күнгө чейин алардын карамагында. Бирок ушул кезге чейин акча каражаты бөлүнбөй, маданият үйү пайдалануудан чыгып калган. 2000 чукул элеттиктер жашаган аймакта мындай маданий борборлордун жоктугу албетте өкүндүрөт. Анткени элдин аң сезими, маданияты, руханий баалуулугу жетилүүсүнө мындай жайлардын мааниси зор дейт жашоочулар. Биз да ушундай кулптук каалачу элек да. Биз деле ошол окшогон жерде отурушубуз керек, көңүлүбүздү ачып балам. Ошондуктан биздин көңүлүбүздү көтөрдү бул кулпка. Биз ошо кулпту иштетип, кулпту ушундай кылып жасаганга чоңдорго биз өзүбүздүн ушу мына жерде иштеген чоңдорубузга аябай ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин балдар да ушу балдардай болуп жетилип, ошолордун артынан өнүп өсүп, ушулардын жасаган нерселерин кармап кетишине биз чоң тилектешпиз. Бүт аймактын эли топтолгондон соң кезек жаңы жасалган имараттын кызыл тасмасын кесиби келди. Айыл тургундарынан сырткары бүт райондордон келген жүзгө чукул коноктор маданият үйүнүн майлуу сүттүү болуусун каалап бата тилешип, имарат менен таанышышты. Бир нече адамдардын кубанычына себеп болгон маданият үйүнүн көрүп чыккан эл мындай өзгөрүүнү күтпөгөнүн жашыра алышкан жок. Ошол эле учурда бул жерде тазалыкты, маданияттуулукту сактап, жаңыдан оңдолгон жайга өзгөчө көңүл бурууга чакырышты. Ал эми ачылыш аземиге келген коноктор үчүн номер 960 жол тейлөө ишканасынын эмгек жамааты жана Алай райондук маданият үйүнүн кызматкерлери концерттик программа тартуулашты. Kanda nersenin karmaşasında kalmak, şu nersenin tazda kalmak, şu elge jakşılıkta tavırlarga, jakşı nerselerge yaşap, öz kızmat atkara versin. Маданият үйүн оңдоп түзүүгө мамлекеттик казнадан 3 миллион сом бөлүнгөн. Бирок мындай сумма эскилиги жеткен имаратты калыбына келтирүүгө жетпегендигине байланыштуу жеке тараптардан да колдоо алуу керек болгон. Мындан улам Жогорку Кеңештин депутаты райондун кулуну Улан Примовго кайрылышып, колдоо алышкан. Республикалык бюджеттин эсебинен каржыланды. Биринчилерден болуп демилгечи ушундай бийик шартта, оор шартта жасаган, элдин атынан өкүл болуп шайланган Жогорку Кеңештин депутаты Примов Улан Бердибаевичтин колдоосу менен, андан кийин биздин жетекчиликтердин колдоосу менен ушу клубга акча каражаты каралып, мамлекеттик бюджеттин эсебинен толук капиталдык оңдоодон өткөрүлдү. Айыл жеринде эле эмес, шаарларда да чоң мааниге болгон мындай жайларды курууну мамлекет колго алыш керек. Анткени жаштардын ар тарапта өсүп калыптануусуна, аймак тургундарынын маданий деңгээлин көтөрүлүүсүнө бул сыяктуу жайлардын мааниси зор. Ал эми бардык талаптарга жооп берип, оңдоп түзөөдөн өткөн Сарыташ маданият үйүнөн келечекте бул тармакка эбегейсиз зор салымдарын кошкон муундар өсүп чыксын деген тилектебиз. Абай Нурбашибеков, Эмилбек Каныбеков, Ош Бирим жаңылыктары, Алай району.